Рахмат, урматтуу айыл чарба министринин өкүлдөрү, айтсаңыздар, бул жерде долбоордо деген 90 миң мындай жакыр муктаж үй бүлөлөргө жардам берет дегенди окуп калдым да, ошону түшүндүрүп бересиздерби? Самастарбы, Мусаев Алмаз, Токой кызматы. Бул жерде ошол жана биз айтып өтүргөн Кантип жардам берет? 4 райондордо ошол жердеги булардыкы баягы негизи мал чарбачылык, ошол жерди иштетүүгө багышталгандыктан ошол жерде Токойго жайытка басымдуу азайтуу максатында ошол элдерге баягы кошумча баягы бизнес кылууга, башка бизнес кылууга иш-чараларды иштеп чыгып, ошого жардам берүү каралган. Кандай жардам берилет? Бул жерде башка өндүрүштөрдү ачуу боюнча сунуштар каралат. Бул ошол жердеги 4 айылдагы баягы аяр камтылган элдерди чогултуп, ошолордун муктаждыгы боюнча иш алып барылат да. 644 миң гектар деградированный пастбищелерди жардам беребиз, реабилитациялабыз деп. Кантип реабилитацияланат? Мен убактым кетип атат. Карабайсыздарбы? Элвира Жыргалбековна, мен Керималиев Жаныбек, жайыт департаменти. Менин микрофон сап коңуз. Бул жерде эң негизгиси жана 644 миң гектар жайытты жакшыртуу дегенде жанагы атайын жайыт үрөндөрү алынып, ошол 4 районго жана деградация болгон жайыттарга берилет дагы, ошол жайыт комитеттери аркылуу жакшыртуу киргизилет. Ошонун ичинде сиз айтып атпайсызбы, жана 90 миңге жакын үй бүлө дегенде, ошол үй бүлөлөргө атайын ошол жогорку сапаттагы асыл тукум уйлары сатып берилип, ошолорду уруктандыруу боюнча, асыл тукум иштери боюнча дагы мындай иштерди жүргүзүү, ошолордун продуктуулугун жогорулатып, ошол дамак хозяйстволарда иштерди алып баруу үчүн ошондой иштер болот. Жаныбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги кандай реформаларды кылып жатат? Элвира Жыргалбековна, бул жерде мен жайыт тили боюнча айтсам, мына ошол чоң реформаларды мына мен тагыраак суроо берейинчи. Бүгүнкү күндө ынтымак паркында перерабочийлер митингге чыгып айтыштыр. Айыл чарба министрлиги чоң реформаларды кылып жатса, парламент тоскоолдук кылып атат деп. Кандай реформа кылып жатасыздар? Наоборот, ошо парламент тарабынан бизге жакшы жардамдарды берип атасыздар. Мына ошол биз анда митингге чыккандар жал мындай адашып атышабы? Эми 5 кол тең эмес да, ар бир жерде ар түрлүү сөздөр сүйлөнүп атат. Мисалы бизде ошо айыл чарба министрлигинде ошол өзүм эле жайыт боюнча алсам, жанагы асылдуулугу төмөн жайыттар бул эң негизгиси бул чоң реформа. Эмне себептен дегенде, жанагы таштак суу чыкпаган жерлерге ар түрлүү асыл айыл чарба багытындагы, мисалы ошол эле мөмө жемиш бактарын же болбосо өзүнчө эле бак же көп жылдык чөптөрдү эксек кандай жакшы болот да. Ошонун негизинде биз ошол эң чоң реформа, дагы бир реформа ошол жайыт мыйзамындагы өзгөртүү боюнча мындай ошо сиздер менен да сүйлөшүп атабыз. 2009-жылы жайыт мыйзамы кабыл алынган, ошол шашылыш түрдө кабыл алынган. Эмне себептен дегенде, ошол инвесторлордон акча ошо инвесторлор тарабынан мындай бир жактуу болуп калганда, азыр жайыт комитеттерде бардык депутаттардан жана башка жерлерден дагы кайрылуулар болуп атат. Көп жерлерде жайыт комитеттерде иш солгунданып атат. Ошол себептен деградациялар болуп атат. Ошол сыяктуу моменттер болгондуктан биз ошол жайыт мыйзамындагы карап чыгалы деп атабыз. Жаныбек мырза, мен сизди түшүндүм. Өкмөт өкүлү вице-премьер-министр Эдил Байсалов соц тармактарда жазып атат, депутаттар айыл чарба реформасына каршы болуп атат, тоскоолдуктарды жаратып атышат. Бул эмне жөнүндө, кайсы мааниде өкмөт билдирип атат? Айтсаңыздар. Элвира Жыргалбековна, биз муну маалыматым жок экен, тактап туруп сизге маалыматты жазуу иретинде. Анда мен сизге тактап берейин. Жогорку кеңеш тарабынан, депутаттар тарабынан аффилированный тизмелерди ачыкка чыгарып берген биз депутаттар реформаларга тоскоолдук кылып атабызбы? Анан депутаттарга шылтап, ошол деген митингди уюштурган айыл чарба министрине мен кайрылат элем. Эртеңки күндө
ошол фермерлер деген арзан кредитке жетпеген фермерлердин тизмесин түзүп туруп министрликтин астында чыгарып берсем, ал киши уят болуп калат. Депутаттарды кечиге атат деп күнөөлөбөсүн. 1 жыл мурда президент баштаган мындай жакшы долбоорлорду 1 ай калганда 20 күндө өзүнүн досторунун жакындарын тизмесин түзүп алып туруп парламентке алып келген уят. Аны жокко депутаттар чыгарып бердик. Эртеси күнү кайра депутаттар күнөөлүү деп бизди өзүнүн мындай коррупциялык иштерине аралашпасын. Залакасы бүгүнкү күндө жазгы талаа иштерине тийгизген бул министр жетекчиңер өзү болот. Эртеси күнү Сурабалдиева күнөөлүү деп эл астында деген өзүнүн күнөөсүн башкага оодарбасын. 10 секунд кош бергиле. Рахмат. Анан деген орто жолдон ар бирөөбүз элдерди чыгарып отурсак, аягы кандай болот? Бул мен деген УКМКга чакырат элем, Камчыбек Кыдыршаевич. Айыл чарба министри кайсы жумуштарды кылып жүрөт, эмнеге элдерди митингге чакырып жүрөт? Жооп бересиздерби? Жооп жокпу? Жооп берсинби? Жооп бербейсиздерби? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, биз тараптан эч кандай ал митингге биздин эч кандай тиешебиз жок. Биринчиден, экинчиден жанагы сиз айткан тизме өзүңүзгө маалым болгондой бул алдын ала заявкалар болчу. Үчүнчүдөн, азыркы убакта ушул урматтуу жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте өзүңүзгө маалым болгондой комиссия иштеп атат. Төртүнчүдөн, реформалар жөнүндө белгилегеч керек, сиздер менен биргеликте ошол бардык ошол эле өсүмдүк өстүрүү, ошол эле мал чарбачылыгы, кайра иштетүү, жаңы инновациялык технологияларды колдонуу, ошол эле лизинг боюнча бир топ мыйзамдар боюнча сиздер менен да министрлер кабинети менен да биргеликте иштеп атабыз. Сиз туура белгиледиңиз, президенттин, кабинеттин төрагасынын колдоосу менен азыркы убакта айыл чарбасында бардык багыттарда реформалар жүрүп атат. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Кечиресиздер да, бул маселени эмнеге, анткени мага деген 2 күндөн бери фермерлер кайрылып жатат. Соц тармактарга тизме илингенден кийин кайра эле тизмени жокко чыгарабыз деп коюп, кайра эле ошол тизмеге кайра эле ошол кишилерди киргизип алыптырсыңар. Урматтуу айыл чарба министрлиги, эртеси күнү бул дагы бир ызы чуу болот. Алдын ала айтып атам, жылдын аягында ар бир кирген фирманы текшерип комиссия түзөбүз. Мен буну башында өзүм түзүп берем. Азыр түздүңөр, унчуккан жокпуз. Жокко чыгарыла десем, кайра эле эскилерди киргизип алдыңар. Арзан кредиттерге жөнөкөй жарандарыбызды киргизбей жатасыңар. Тааныш билиштерди киргизип, эртеси күнү вы и президента подставляете, и өзүңөрдү мындай подставляете, уят кылып атасыңар. Бирок депутаттарды силердин реформаңарга каршы деп парламентти күнөөлөбөгүлө. Бул жерден күнөө түзмө-түз айыл чарба министрлигинин жетекчилигинде. Өз күнөөңөрдү карап алыңыздар. Анан өзүңөргө тиешелүү аффилированный компаниялар чыгып атат. Ал тизмеде мисалы Бахус ЛТД компаниясы кирип, 0 пустышка компания аркылуу просто отмывание денег деп коет. Бунун баары ачыкка элге жарыяланып чыккандан кийин эми абириңизди жабам деп депутаттарды күнөөлөбөңүздөр. Уят болот. Мен тескерисинче башкы прокуратураны, УКМКны чакырам, тизмени текшерип, президенттин айткан сөзү менен иши дал келиш үчүн укук коргоо органдары аягына чыгарсын. Буну талап кылыш керек. Комиссияда түзүлгөн комиссия ким киргенин мен билбейм. Сиз тараптан кандай иликтөө болуп жатканын мен түшүнбөйм. Бирок эртеси күнү 400 000 фермерге каршы чыккан айыл чарба министри өзүнүн тегерегиндеги фирмалардын мындай иш кол алдында көз каранды адамдарды митингге чыгарып алып депутаттарды күнөөлөгөн уят нерсе болот. Бул мындай моралдык нормага туура келбеген нерсе. Иштегендин ордуна тескерисинче бизди күнөөлөгөн, ачыкка чыгарган депутаттар күнөөлөгөн туура эмес. Укук коргоо органдары, башкы прокуратура текшериңиз, мен тапшырма берем. Текшерип чыксын. Аягында бул моралдык жактан дагы деги мындай никакой норма жактан дагы бул министр